Өлкөнүн айыл чарба тармагын өнүктүрүү зарыл. Төрөлгөн бала үчүн сүйүнчү пул февралдын 15-нен бери эле баштайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Өлкөнүн айыл чарба тармагында мактана турган иш аз, көйгөй өтө көп. Мындай пикирин вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев айыл чарба тармагын өнөр жай жана мелиорация министрлигинин жыйынында билдирди. Анда вице-премьер айыл чарба адистерин фермерлер менен тыгыз иштөөгө чакырды. Ошондой эле вице-премьер-министрликте кадрдык реформа жүргүзүп, кызматкерлердин ишин оптималдаштыруу зарыл экенин билдирди. Буга мисал катары Кенекеев механизациялаштыруу жана энергетика менен камсыздоо бөлүмүндө 20 бөлүм башы иштерин, алардын эмне жумуш менен алектенерин тез арада аныктоого чакырды. Төрөлгөн бала үчүн мамлекеттик сүйүнчү 15 февралдан тарта бериле баштайт. Бул тууралуу 24 агенттиги социалдык өнүктүрүү министрлигине шилтеме келтирип билдирди. Маалыматка ылайык, учурда бир жолку пособие алууга 270 арыз келип түштү. Жалпысынан республикада аймагында 59 шаардык жана райондук башкармалыктар иштеп, арыздарды кабыл алууда. Кыргызстандыктар сүйүнчү үй бүлөдө төрөлгөн бала 1 жашка чыкканча ала алышат. Ар бир ымыркайга бир жолу 4000 сомдон берилет. Тиешелүү мыйзам 1 январдан күчүнө кирди. Элдик парламенттин соттолгон 2 өкүлү ачкачылык жарыялады. Аны менен энергетика боюнча эксперт Эрнис Карабеков жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов УКМК жана соттун чечимине каршылыгын билдирүүчүдө. Маалым болгондой, экөөнүн тең ден соолугу начарлап, 30-31 январ күндөрү номер 47 абакка которулду. Буга чейин өтүнөн операция болгон Бектур Асанов УКМКнын төрагасы Абдел Сегизбаевдин отставкасын талап кылууда. Эскерте кетсек, Эрнис Карабеков чыккынчылык айыбы менен 20 жылга, Бектур Асанов бийликти күч менен басып алууга аракеттенген күнөөсү коюлуп, 12 жылга эркинен ажыратылган. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын иши каралат. Кеше Салянованын жактоочусу Чынара Жакыпбекованын ооруп калганына байланыштуу жаңы жактоочу дайындалган. Ал соттон иш менен таанышып чыгууга убакыт берүүнү өтүнгөндүктөн сот ага 1 күн даярданууга убакыт берген болчу. Эскерте кетсек, Салянова юстиция министри болуп турганда кылмыш жасаганы үчүн издөөдө жүргөн Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узарткан деп айыпталып, 2017 жылдын 10 октябрында Ленин райондук соту тарабынан күчөтүлгөн тартипте 5 жылга эркинен ажыратылган. Сот өкүмү анын 2 жаштагы нарестеси 14 жашка толгондо күчүнө кирет. Бул чечимге наразы болгон Салянова шаардык сотко даттанган. Быйылдан тарта эхинококкоз оорусу кан аркылуу аныкталат. Ал үчүн атайын ИФА жабдуулары сатылып алынды. Анын жардамында так жана тез диагноз коюлуп, көп жылдан бери жайылып жаткан ооруну алдын алууга болот. Азырынча мындай жабдык менен Бишкек жана Ош шаарларына гана камсыздалды. Анткени Ош облусу эхинококкоздун катталышы боюнча алдыңкы орунда турат. Медицинадагы жаңычылык боюнча кененирээк Айдай Бедилбек кызы баяндасын. Эхинококкоз көп жылдарга чейин билинбеген дарт болуп, тез аныктоого шарт жок эле. Эми ИФА жабдуусунун жардамында кан аркылуу так жана бат диагноз коюлат. Мындай мүмкүнчүлүк Бишкек менен Ош шаарында гана түзүлдү. Алдыдагы жылдары баардык облусту камсыздоо планы бар. Ошондо өлкө жарандарынын баары тест системасы менен дарттарын аныктай алышат. Эгерде кан аркылуу бизге кан менен тапшырат, кайрылса, биз ошол жерде эгерде боорунда бир точка сыяктуу дагы ошол оорулардын бар экендиги болсо, биз ошону же бар, же жок деп гана беребиз. Экинчиден ошол альвекоккоз же эхинококкоз экенин так аныктап беребиз да. Эхинококкозду кан аркылуу аныктоо жаңырган жылы башталды. Сыноо иретиндеги текшерүүдөн 300 адам өттү. Алдыда дарыгерлер жаңы жабдык менен толук кандуу текшерүү жүргүзүүгө даяр. Оштогу санитардык жана эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан өлкөнүн түштүгүндөгү жарандар келип текшерилсе болот. Эхинокок оорусун башка аппараттарга караганда так жана туура аныктап берет. Эң азы 5 адамдын анализин алып текшеребиз 2,5 саатта.
аныктайбыз. Жаңы жабдык Айыл чарба министрлигинин долбоорлору аркылуу 60 000 АКШ долларына алып келинген. Анын жардамы менен киста түрүндө пайда болгон эхинококкоз даана так көрсөтүлөт. Ушул жылы жабдыктын эхинококкозду аныктай турган тест системасын сатып алышкан. Ар бир система топтому 100 адамга жетет. Булар негизги бир эле күндө аныктап берет. Бирок баягы ошол ИФА аппаратын иштетүүдө антиген колдонулат да. Аны бир ачкандан кийин жок дегенде бир 10-15 адамды бир чогуу салыш керек. Эгерде ошол 10 адам бир күн 2 күндө эле келип болуп калса, аны биз ошол 1-2 күндүн ичинде эле так аныктап бергенге мүмкүнчүлүк болот. Эхинококкоз өтө коркунучтуу дарт. Өтүшүп кетсе майып болуп калуу ыктымалы жогору. Өкүнүчтүүсү өлүмгө да жеткирет. Илдет негизинен боорду жана өпкөнү бузат. Эхинококкоз киста түрүндө пайда болуп, ал хирургиялык жол менен гана алынат. Дарт адам баласына ит аркылуу жугат. Тоолуу аймактарда көп болуп, 2017 жылы Ош облусунда 299 учур катталган. Айдай Беделбек кызы, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Күрөө жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 4 январда кабыл алынган. Документтин максаты мыйзамдагы акыларды жана жыйымдарды алууну көрсөтүүчү ички карама-каршылыктарды четтетүү болуп эсептелет. Тактап айтканда, күрөө кармоочу менен күрөө берүүчүнүн ортосундагы мамилелерди жөнгө салат. Мыйзамдын 23-беренесинде күрөөнү каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмдөрү өкмөт тарабынан белгиленери каралган. Ошондуктан карама-каршылыктарды четтетүү максатында күрөө жөнүндө мыйзамды колдонуудагы редакциясына өзгөртүү киргизилип, 23-беренесинин жоболору алып салынды. Эске салсак, мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 2017 жылы Кыргызстанда чет элдиктерге бөлүнгөн эмгек квотасынын 70%-ын кытайлык жарандар ээлеген. Бул тууралуу парламент жыйынында белгилүү болду. Анда депутаттар Кыргызстанда иштөөгө уруксат берүү боюнча мамлекеттик алымдар 2000 сомдон 10 000 сомго көтөрүү тууралуу өзгөртүүнү 3-окууда карап чыгышты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиев жалпы берилген эмгек квотасынын 70% же 11 000 иш орду кытайлык жумушчуларга туура келгенин билдирди. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит KG сайтынан да таап окусаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Биздин телеканалдан кеткен бардык программалар ошол жака жайгаштырылат. Бул кабарлардын түшкү чыгарылышы болду. Саламатта калыңыздар.